Өлкөнүн аймагындагы соңку вактарга алынган билим жаатындагы жаңылыктар менен таныштырган билим жаңылыктары программасы кайрадан эфирде. Анын алып баруучусу мен Сезим Сагынбек кызы. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстандын мектептеринде 929 мугалим жетишсиз. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аймактар боюнча жетишсиз мугалимдердин саны Чүй облусунда 305, Бишкекте 191, Баткен облусунда 142, Ош облусунда 112, Ысык Көл облусунда 78, Жалал Абад облусунда 60, Талас облусунда 20, Нарын облусунда 12, Ош шаарында 9 мугалим жетишсиз экендиги кабарланды. Араванда жаш ойлоп табуучулардын көргөзмөсү уюштурулду. Аталган иш-чарага райондогу бардык мектептерден окуучулар катышып, алардын колунан жасалган техникалык ар кандай жабдыктардын макеттери коюлду. Келин кабарчыбыздын материалында. Өлкөдө илим, техника жана өндүрүш жумалыгы башталды. Анын алкагында Араван районунун мектептери арасында жаш ойлоп табуучулардын көргөзмөсү өткөрүлдү. Вот что-то видим. Вот. Он едет. Если увидит преграду, он останавливается. Обратно куда идет? Обратно. Бүгүн мен бул көргөзмөгө поезддин макетин жасап алып келдим. Бул акылдуу поезд адам көрсө токтойт. Бул эмгекти жасоого 2 айдан ашык убакыт сарптадык. Мектептер арасында жеңүүчү болуп республикага жолдомо алдык. 11-класстын окуучусу Бекжан бүгүнкү иш-чарага шамалдан электр энергиясын өндүрүүчү генератордун макетин жасаган. Келечекте чоң ачылыштарды жасап окумуштуу болууну калаган жаш ойлоп табуучу бул ишин жасоо үчүн 1 ай сабактан тышкаркы убактысын кетирген. Өзүңөр көргөндөй эле Кыргызстанда электр энергиясы тартыш болуп атат. Шамалдарыбыз эле бош калбасын деп эле. Кездерде эле суу азайып, электр энергиясы тартыш болуп аткандыктан ошо Кыргызстанга электр энергиясын жеткирип берүү максатында да. Бул жерге коюлган ар кандай техникалардын өзгөчө макеттери жаш ойлоп табуучулардын эмгеги. Ага күбө болгон академик Махаматжан Мамасаидов балдардын эмгегин баалап, келечек ээлерине жол көрсөтүп, шарттарды жаратуу керектигин айтат. Иш-чара болуп гана калбай, ушул жерде мына биздин жаштар изденип, ойлонуп көрсөткөн ар түрдүү өзүнүн бир форма, ар түрдүү прибор, же болбосо ар түрдүү механизмдери өтө бир кызыктуу нерселер. Мен ойлойм, жаштарыбызда ушундай бир нерселер менен алек болгону өтө бир жакшы нерсе. Иш-чаранын негизги максаты окуучуларга стимул берүү, алардын чыгармачылыгын мындан да өркүндөтүү болуп саналат. Бул иш-чара республиканын бардык аймактарында 1 жумага созулат. Илим колдор менен жолугушуу болот. Техника күнүндө жанагындай өзүлөр жасап келген макеттерин алып келип иш тажрыйба алмашышат. Анан жалпы ушул жумалыктын алкагында бизде март айында облустук чоң кароо сынак өткөзүлөт. Ошондо жеңип чыккан 8 номинацияда жаш ойлоп табуучулар республикага барып катышат. Республикадан жеңип чыккандары эл аралык кароо сынактарга катышып келишет. Учурда Ош облусунда жалпы 550дөн ашуун мектеп бар. Ар бир райондун борборлорунда жайгашкан мектептерде балдар чыгармачыл борборлору түзүлгөн. Окуучуларга мектептен сырткары түрдүү иримдерди уюштуруп, балдарды эмгекке тарбиялап келишет. Эркингүл Турдумаматова, Бекмырза Рапидин уулу, Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын эл акыны, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү акын, драматург, журналист, коомдук ишмер Тазагүл Закированын Кош Мунар Алымкул аталык Ташбек Датка аталышындагы китебинин бет ачары Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы китепканасында болуп өттү. Кечеде кыргыз журтчулугуна өзүнүн терең философиялык ырлары, жүрөгө кеткен жумшак лирикалары, поэтикалык табылгалары жана белгилүү кинолору менен таанымал болгон эл акыны Тазагүл Закированын аталган китеби жөнүндө замандаштары ой бөлүштү. Өткөн жылы өзүңөр билесиңер, Кыргыз мамлекетинин 30 жылдык эгемендүүлүгү болуп өттү. Ошондо көп чоң тарыхынан мындай бир маалыматтар жөнүндө сөздөр көп болду. Тарыхый инсандардын көп юбилейлери өттү. Мисалы Жусуп Абдрахмановдун жана башка. Анан менин айтайын дегеним мынау Кокон кандыгында 18-19 кылымдарда иштеген биздин мыкты кыргыздын уулдары жөнүндө. Алымкул аталык, анан Ташбек Датка.
Алымкул аталыкты өзүнчө айтсаң, Ташбек бөлүнөт экен. Ташбекти айтсаң, Алымкул сөзсүз болуш керек экен. Себеби эң негизги өзү 1831 жылы туулушкан. Анан Алымкул аталыктын абдан бир мыкты жаш, анан кийин мекенчил азаматтыгы, улуттардын баарын башын бириктирип, кыргыз, өзбек, тажик, казак деген, анан Кыргыздын жерин биягы Түркстанга чейин Ак мечит, Чымкент, тиягын Кашкарга чейин башкарып, ошолорду 7 шаар өлкөсү деп кийин Англия кабыл алып, таанып, анан Россия таанып, анан биздин ушул Орто Азия өлкөсүндөгү эң мыкты улуттардын башын бириктирген жаш хан аталык болгон. Китепте 19-кылымда Орто Азия элдеринин ичинде кыргыз элин ар кандай кутумдардан асырап сактаган эл башчылар Алымкул аталык Асанбий уулу, анын мыкты вазири Ташбек Датка Үмүтбай уулу тууралуу даректүү баянында кыргыз элинин көөнө турмушундагы урунттуу жагдайлар, тарыхый маалыматтар, элибиздин мурдагы жашоо турмушу, экономикалык жана маданий жактан алдыга умтулган аракеттерин чагылдырган Кыргыз Республикасынын эл акыны Тазагүл Закированын чыгармасы жөнүндө коомчулукка маалымат берилди. Физика-математика илимдеринин профессору Шамшы Исмаиловду эскерүү кечеси жана анын эмгектери коюлган музейдин ачылышы Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Каракочкор айылында болуп өттү. Теманы кабарчы узулатат. Тоолуу Каракулжа эли коомчулук аземге агылды. Тоо койнунда жетилип, илим серисин багынткан окумуштуу илимпоз Шамшы Исмаиловду эскерүү үчүн. Агайдын басып өткөн жолун, эмгегин биздин кийинки муундар үйрөнүп, ошол агайдын жолун жолдосо, биз жогорку муундар разворот элек. Физика-математика илимдеринин профессору Шамшы Исмаиловдун атына Каракочкор айылындагы өзүнүн аты ыйгарылган мектепте атайын каана жасалгаланып, музей түптөлдү. Агайдын өзүнүн колдонгон буюмдары, айта турган болсок, өзүнүн кийими турат бул жерде, алган сыйлыктары, анан агайдын бир эле билим менен дагы алектенбестен агай китептер жазышууда. Агай өзүнүн мезгил жана инсан деген китебин жарыкка чыгарган. Мына ушундай өзүнүн жакшынакай сыйлыктары сакталат. Аталык милдетин аткарып, элден кем эмес кылып, жакшы үйдө тарбияны берип, адамгерчилик кандай болуш керек, кандай урмат сыйларды жасаш керек, ошо үй тиричилигинде кандай жумуштарды аткарыш керек, тууган урук менен мамиле, улууну урматтоо, кишини ызаттоо дегендей бүт ошолордун баарын басып өткөн жакшы ата деп эсептейм. Салтанатка келгендер Шамшы Исмаиловдун эмгегин ала тоого теңешти. Жарым кылым эмгегин жаш муунга физика-математика илимин үйрөтүп, ардактуу эс алууга чыкса да, жөн олтурбастан райондун мектептерин түрө кыдырып, окуучулар менен жолугуп, мыкты окуган окуучуларга өзүнүн атынан акчалай сыйлыктарын берип келген. Шамшы агайыбыз аябай күчтүү адам болгон да. Бизге өзүнүн жанынан келип стипендияларды берип, жакшы окуган окуучуларга аябай жакшы, өзүнүн жакшы жактарын көп көрсөтөт. Биз Шамшы агайыбызды ушу 15-16 жашыбызда көрдүк. Ошол жашыбызда көрсөк да агайыбыз каароо учурунда келип бизге бир аз болсо да сөздөрүн айтып, жакшы сөздөрүн айтып, бизге мотивация катары, колдоо катары келгенине биз сыймыктанабыз. Бүгүнкү ачылышка Шамшы агайдын окуучулары да катышты. Агайдын көзү өтсө да, анын эмгектери, жазган китептери Шамшы Исмаиловдун экинчи өмүрүн уулайт. Анткени агай жаш муунга физика-математика илимдеринде бир топ китептерди жазып үйрөтүп кетти. Экинчи өмүрү буйруса байсалдуу жана салтанаттуу башталды деген ойду айтып кетмекчимин да. Ар дайым ушул жерде окуган окуучуларга музейдеги болгон оң таасир, анын аурасы тийишин тилеп кетет элем. Балдардын көңүлдөрү куунак, бактылары кенен болушун тилеп кетем. Кылымга тете өмүр. Илимпозду эскерүү кечеси Каракулжа эли үчүн чоң аземге айланды. Анткени алар топуктай тоолуу айылда жетилген илимпозду муундарга өрнөк тутушат. Шамшы Исмаилов жөнөкөй, улуу кичүүгө сыпайы, билимге умтулган мээниткеч камкор инсан экендигин айтышат.
Айтсак, физика, математика илимдеринин профессору Шамши Исмаилов 1935 жылы Каракулжа районунун Каракочкор айылында жарык дүйнөгө келген. Балалыгы 2 дүйнөлүк согуш мезгилине туш келсе да, илим алууну көксөп мектепти ийгиликтүү аяктаган. 1952 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин физика-математика факультетин эң мыкты деген баалар менен бүтүргөн. Бир топ илимий иштердин ээси Ош мамлекеттик университетинин профессору, окумуштуу Шамши Исмаиловдун кылымды камтыган өмүр жолу, эмгектери элине сыймык муундарга өрнөк. Эркүнгүл Турдумаматова, Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары. Бүгүнкү күндө чет элдик китепканаларда жана ошондой эле онлайн түрдөгү китепканаларда Кыргызстандын маданиятын, салт санаасын, үрп-адатын чагылдырган ар түрдүү чыгармалар орус, түрк, англис жана башка тилдерге которулуп келет. Бул иш-аракеттердин бардыгы биздин котормочулардын эмгеги. Бүгүнкү күндө котормочулар кандай чыгармаларды которуу менен алек жана алардын жасаган ополтоодой эмгектери жөнүндө кабарчыбыз айтып берет. Гүлмира Амантаева буга чейин кыргыз акын жазуучуларынын бир топ эмгектерин англис тилине которгон. Котормочунун аякы котормосу Сарынжы Бөкөй эпосу болгон. Ал эми азыркы тапта кыргыз тилинен англис тилине которулган эпос англис тилдүү редактордун колунан редакцияланып, оңдолуп түзөлүп жаткан кезин билдирди. Котормочу англис тили аркылуу кыргыз адабиятын дүйнөлүк деңгээлде таанытуу керек деп эсептейт. Чыңгыз Айтматовдун дагы тоолор кулагандасында которуп баштагам да. Ошонун эмне үчүн тоолор кулаганда деп эме берип атпайбы? Эми баягы акыркы китеп болгон бир аз кыйыныраак, башкача философиялык бир ойлору башкачараак экен да. Чын эле кызык экен. Кызык, бирок мындай көп эмгекти талап кылат экен. Анан ошо азыркы докторлук теманын үстүндө иштеп атам. Чыңгыз Айтматовдун аалам жана адам концепти боюнча. Бул да өтө кызыктуу тармак экен да. Ошол Чыңгыз Айтматовдун ошол ааламды кандай кылып берген, ал киши өзүнчө бир философ да. Ошону берген изилдеп анан ошону которулгон да. Англис тилинде кандай болду, орус тилинде кандай болду. Ошонун баарын салыштырып атам да мен азыр карап. Кыргыз менен англис чандардын, орустардын айырмасы бар экен да. Мына мировоззрение деп коет го, биз кабыл алуубузда деле ошончо көп айырмасы. Бул деген маданий айырмачылыктар да. Ошолорду салыштырып, ошолорду изилдеп мындай кызык экен да. Кыргыз эл аралык университетинин котормо таануу факультетинин 2-курсунун студенттери лингво кабинетинде англис тилине байланыштуу үндөрдү кайталап жатышат. Студенттердин айтымында котормодо 1-2 тилди билүү аздык кылат. Азыр жакшы болуп калды десем болот. Англис тили практически сабактарды өтөбүз, кинолорду көрөбүз англис тилинде. Жана которобуз, айтып беребиз. Англис тили азыркы убакта эң керектүү тил. Англис тили менен көп чет жактарга чыгып, өзүмдүн кыялдарымды орнотуш үчүн мен англис тилин тандадым. Котормочу сөздөрдүн тизмегин эле которбой маани маңызын которот. Бир маданиятты экинчи маданиятка тааныштырып келишет. Котормочулар бир китептин үстүндө бүт иш-аракетин жумшап, кадимкидей бир чыгарманы кайта жазып чыккандай эле болобуз дешет. Элге англис тилдүү окурмандарга тааныштырган болобуз. Котормочулук өзү көп түйшүк жаратат, анткени тилдерде айтып коебуз, котормодо терминдер бар, лакуна сөздөр бар, такыр которулбай турган. Анан бул маданиятка байланышкан сөздөрдү англис тилинде берүү абдан оор болот. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов билим берүү жана санаа иптештирүү кадр даярдоонун пайдалуу аталышындагы илимий практикалык конференцияга катышты. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Өз сөзүндө Сүйүнбек Касманбетов Кыргызстанда адистиктердин улуттук системасын өнүктүрүү керектигин белгиледи. Ал эске салгандай, Кыргызстанда 64 жогорку окуу жай бар, ал эми калкы бир кыйла көп, өнүккөн өлкөлөрдө 10го жакын гана жогорку окуу жай бар. Мамлекеттик катчы билдиргендей, бүгүнкү күндө өлкөдө бирдиктүү жана туруктуу жогорку билим берүү системасы жок. Жогорку билим берүүнүн
түзүмүн жана системасын модернизациялоону камсыз кылган комплекстүү саясат жок деп ишенимдүү айтууга болот. Бакалавр менен магистр эмгек рыногунда анча белгилүү эмес. Мындай абал билим берүү сапатын камсыздоонун лицензиялоо жана аттестациялоо механизмдеринин жакшыруусуна мүмкүнчүлүк бербейт, деди ал. Ушуну менен соңку вактарга алынган өлкөбүздөгү билим жаңылыктары жыйынтыкталды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.